Кылмыштуулуктун көрсөткүчү 47%га азайды. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбеков маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымына караганда, былтыр 6 айда 43.159 кылмыш катталса, быйылкы жылдын 6 айында 22.634 кылмыш катталган. Кылмыштын катталуусу былтыркыга салыштырмалуу 20.525 кылмышка аз, деди министр. Ошондой эле Ички иштер министри кылмыштын бети былтыркыга салыштырмалуу 2421 же 19%га көп ачылгандыгын кошумчалады. 2021 жылы 12.428 кылмыштын бети ачылса, быйыл 14.849 кылмыштын бети ачылган. Оор жана өтө оор кылмыштар 30% азайган. Сотко 423 кылмыш иши көп жөнөтүлүп, сотко жөнөтүү 4,5%га жогорулаган. Оор жана өтө оор кылмыштар 30%га, киши өлтүрүүлөр 6%га, зордуктоолор 45%га, опузалап талап кылуу 63%га, алдамчылык 25%га, транспорт каражатын айдап качуулар 26%га, уурулук 39%га жана башка кылмыштардын көрсөткүчтөрү да төмөндөгөн, деди Ниязбеков. Ички иштер министри кошумчалагандай, баңгизаттарды аныктоо 140 учурга жакшырып, 5 тонна 821 килограмм баңгизаттар алынып, былтыркыга салыштырмалуу 2 тонна 910 килограмм көп алынган. 204 экстремизм кылмыштары аныкталып, натыйжада 1678ден ашык материалдар алынды.